Саламатсыздарбы? Чүй областына караштуу Москва районунун Спартак жалпы орто билим берүүчү мектеби 1967 жылы Виталий Алексеевич Поповдун жетекчилиги менен Ленин жолу колхозунун каражатына курулган. Мектепти директор Надежда Порфировна Сердюкова кабыл алган. Азыркы учурда Арсарбекова Аида Бердибековна Спартак жалпы орто билим берүүчү мектебинин директору болуп, 2019 жылдын 1 апрелинде дайындалган. Мектепке 2 айылдан окуучулар келип окушат. Ак Сөөк айылынын узактыгы 3 километр, ал эми Маловодный айылы 9 километр. Сыйымдуулугу 536 окуучуга ылайыкташтырылган. Окутуу 2 тилде, орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт. Мектептин жамааты нормативдик укуктук документтерге ылайык иштеп, окутуунун инновациялык усулдарын колдонуу аркылуу билимдин сапатын жогорулатуу жолдору маселесинин үстүндө иштеп, ар бир окуучунун инсандык өзгөчөлүктөрүн ар тараптуу өнүктүрүүгө, алардын интеллектуалдык өнүгүүсүнө, билим сапатын жогорулатууга көңүл бурат. Мектепте предметтик кабинеттер, спорт зал, китепкана, ашкана, компьютердик кабинет, социалдык кызмат көрсөтүү кабинети, Манас, Семетей, Сейтек жеткинчектер уюму кабинеттери бар. Мектепте 480 бала, анын ичинен Наристеде 30 бала, бала бакчада 60 бала, 20 класс комплекти. Мыкты окуган окуучулар 59, жакшы окуган окуучулар 84. Педагогикалык жамаатта 32 мугалим иштейт. Алардын ичинен 20 мугалим жогорку билимдүү, 2 мугалим атайын орто билимдүү жана 1 мугалим сырттан окуйт. 5 мугалим билим берүүнүн отличниги. Билим берүү мекемесинде усулдук кеңешме иштейт жана төмөнгү усул бирикмелери бар. Тилдер бирикмеси, так илимдер бирикмеси, табигый илимдер жана көркөмөнөр бирикмеси, класс жетекчилер бирикмеси. Мектептин материалдык техникалык базасы окутуу мекемелеринин стандартына, санитардык жана өрт коопсуздугунун нормаларына жооп берет. 4 видео көзөмөл, 2 телевизор, 23 компьютер, 7 принтер, 2 интерактивдүү доска жана 4 проектор бар. Мектептин айланасы 14324 метр квадрат. Тосулган жана территориясы электр жарыктары менен камсыздалган. Жылытуу системасы электр тогу менен иштейт. 2020-2021 окуу жылында Камкорчулар кеңеши Агахан фонду менен биргеликте иш алып барып, мектепке 450 000 сомго билим берүү техникалары, 8 компьютер, 3 принтер, 2 интерактивдүү доска, 2 проектор жана 1 ноутбук сатылып алынды. 2019 жылдын апрелинен баштап Мирско уюму менен кызматташып, октябрь айында мектепке ысык тамак уюштурулуп, 308 845 000 сомго ашкана жабдуулары алынган. Ушул эле жылы Мирско уюму менен сыртка ажаткана салуу келишими түзүлүп, 2020 жылдын сентябрында 1 300 000 сомго ажаткана салынган. 2021-2022 окуу жылында мамлекеттик дем берүүчү грант жана айыл өкмөтүнүн жардамы менен 2 957 053 сомго терезелер жана киребериштеги эшиктер алмаштырылды. Ушул эле жылы демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен мектепке 100 000 сомго 1-2 кабатка бардык кабинеттерге толук интернет киргизилди. 2021-2022 окуу жылдын сентябрында Агахан фондунун мектептер 20-30 долбоору менен 10 жылга келишим түзүлүп, адамга багытталган дизайн, ой жүгүртүү боюнча ачык сабактар өткөрүлүп, фонд ар жылы $2000 өлчөмүндө мектептеги окуучулардын билим сапатын көтөрүүгө жардам катары каржылайт. Мектептер 20-30 долбоорунун алкагында 4-9 класстар арасында ар түрлүү иш-чаралар коомчулуктун катышуусу менен өткөрүлүүдө. Долбоор тарабынан мектептин китепканасына кыргызча, орусча көркөм адабияттар, проекттар, түстүү принтер, канцелярдык буюмдар берилүүдө. Азыркы учурда долбоор менен кызматташуу улантылууда.
Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу үчүн USAID уюмунун окуу керемет долбоору менен кызматташып, 2 жыл аралыгында башталгыч класстардын мугалимдерин окутуу жүргүзүлдү. Мугалимдер алган билимдерин өз практикасында ушул эле Агахан фондунун дагы бир долбоору санитардык гигиена боюнча кызматташып, мектепке суу жылытуучу Аристон, окуучулар суу ичүүчү фонтан, кол бугаргыч коюлду. 2022 жылдын март айында Москва райондук өнүктүрүү фондуна мектептин айланасын тосуу 1,9 миллион сомго долбоор жазылып, июль айында долбоор ишке ашып, мектептин айланасы тосулду. Агахан долбоорунун алкагында 2023 жылдын март айында сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, 99,900 сомго микролес бакчасы долбоорун утуп, бадал бактар 140 даана, жалбырактуу бактар 40 даана, карагай ийне жалбырактуу 30 даана, жемиш бактары 50 даана, баары 260 даана бак тегилип, 98% өсүүдө. Окуу жылында Арис долбооруна мектептин чатырын алмаштыруу иштерин кароо сунушталып, 2,8 миллион сом Арис тарабынан, 700 000 сом айыл өкмөтү тарабынан бөлүнүп, долбоор ишке ашып, мектептин чатыры алмаштырылды. 2023 жылдын июнь айында Арабтар коому ИКОМ кайрымдуулук фонду тарабынан мектепке таза суу койдурулду. Мындан сырткары демөөрчүлөр тарабынан акылдуу коңгуроо 31 000 сомго койдурулду. Мектептин өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу үчүн ар бир мугалим билим берүү жана таалим-тарбия багытында иш алып барышат. Мугалимдерибиз келечек ээлери болгон окуучуларыбызга сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүү үчүн түрдүү семинар, тренингтерге катышып, учурдун талабына ылайык изденип, техникалык каражаттарды пайдалануу менен сабак өтүшөт. 2021 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан аккредитациядан өткөрүлүп, мектеп институционалдык жана программалык аккредитациядан 5 жылдык мөөнөткө 2026 жылдын 26 майына чейин өтүп, жалпы билим берүү мектеби статусун алды. Москва райондук билим берүү бөлүмүнүн 2023-2024 окуу жылынын планына жана билим берүү бөлүмүнүн 2023 жылдын 4 октябрындагы номер 150 буйругуна ылайык 24 кишилик курамдан турган аттестациялык комиссиянын мүчөлөрү тарабынан 2023 жылдын 10 октябрынан 20 октябрына чейин Спартак жалпы орто билим берүүчү мектебин аттестациялоо иштери жүргүзүлүп, ийгиликтүү өттү. Талыкпаган эмгектин натыйжасында башталгыч класстардын мугалими Жумакеева Нурайым Жанышевна Германия өлкөсүндө Бранденбург шаарында инклюзивдик окутуу ыкмасы боюнча тажрыйба алмашуу стажировкадан өткөн. Ошону менен бирге ата-энелер менен тыгыз байланышта иштеп, мектепте болуп жаткан көйгөйлөр чогуу чечилүүдө. Окуучулардын жетишкендиктери боюнча айтсак, райондук олимпиадада 2020 жылы физика сабагынан 10-класстын окуучусу Эстебесова Мадина 4-орунга ээ болсо, 2023 жылы орус тили жана адабияты сабагынан 11-класстын окуучусу Иманалиева Сабира 3-орунга, биология сабагынан 9-класстын окуучусу Төлөгөнова Мадина 1-орунга ээ болушту. 2023-2024 окуу жылында физика сабагынан 1-орунга Сауткин Дима, биология сабагынан Садирова Арзыкан 2-орунга, кыргыз тили жана адабияты сабагынан Адыева Аймерим 3-орунга татыктуу болушту. Жалпы республикалык тестирлөөдө акыркы 5 жылда Асанова Чолпон 168 балл, Кубанычбеков Сурабалды 113 балл,
Балтабаева Гүлрухсор 143 балл, Орозматов Самат 123 балл, Маратова Саадат 110 балл, Насирадиев Алишер 134 балл, Малашенко Виктория 124 балл, Иманалиева Сабира 111 балл, Назарова Фарида 110 балл алышты. Окутуунун сапатын жакшыртуу жана 2025 жылдагы пизага даярдануу боюнча 2023 жылы Москва райондук окуу бөлүм башчыларынын жана 2024 жылы директорлор семинары өткөрүлүп, эң мыкты деген баага татыды. Келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында 3 сааттык бала бакча ачуу пландалып, келишим түзүлүп, 2023 жылдын 15 июнунда бакчаны оңдоп түзөө жана оюн аянтчасын куруу иштери башталып, 2024 жылы март айында иштей баштады. Жыл сайын өтүүчү республикалык жылдын мыкты мугалим сынагына 2 жылдан бери мугалимдерибиз катышып, 2022-2023 окуу жылында кыргыз тили жана адабияты мугалими Матилаева Гүлгакы Сүйөркуловна үлгүлүү мугалим, 2023-2024 окуу жылында кыргыз тили жана адабияты мугалими Канатбекова Айгерим Канатбековна мыкты мугалим номинациясына ээ болушту. Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамына ылайык тарбия иштери жүргүзүлүп келүүдө. Жылдык, чейректик жана жумалык күндөлүк пландар түзүлүп, ошол пландын негизинде иш алып барылат. Мектептин окуу жүгүртмөсүнө ылайык класстык сааттар коюлуп, мугалимдер тарабынан өтүлүп турат. Класстан тышкаркы жүргүзүлүүчү иш-чаралардын болжолдуу темалары окуу жылдын башында кабыл алынып, бекитилген. Жыл ичинде мектепте окуучулардын тартиби, тазалыгы, формасы, жетишүүсү, катышуусу көзөмөлдөнүп туруу үчүн Жаш өспүрүмдөр уюму жума сайын окуучулардын линейкасында жумалык жыйынтыктарды чыгарышат. Мектепте ата-энелер чогулушу боюнча иш план түзүлгөн. Ар бир чейрек сайын ата-энелер чогулушу өтүлөт. Биздин мектепте жалпы мугалимдер менен биргеликте энелер мектеби уюштурулган. Сергек жашоого тарбиялоо боюнча балдардын санитардык гигиенасынын сакталышы жана жугуштуу оорулардан сактануу иретинде айылдын дарыгери жана медайым менен биргеликте ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп турат. Спартак жалпы орто билим берүүчү мектеби окуучуларын ийгиликтүү бүтүрүп, ар түрдүү кесиптерге ээ болуп, биздин бүтүрүүчүлөрүбүз Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салымдарын кошуп келишет. Жогорку адамгерчилик сапаты калыптанган, өз элинин маданиятын урматтаган, өмүр бою билим алып, өлкөнү өргүндөтүүгө салым кошууга даремети жетерлик дени сак, изденгич, чыгармачыл инсандарды окутуп тарбиялоого мектептин жамааты бүт күчтөрүн, билимдерин жумшап келишүүдө.